Deniz. Ana kalmaysın. Sapırlı operatörü bize kalmaysın. Deniz. Бул видео өткөн жылы интернетке тараган. Видеодо сөгүнгөн адам казак кайманаты бар Умар Маратов экени. Ал Ош милициясында сурак берген учуру тартылган айтылат. Кийинчерээк ушул эле бала кыз зордуктоо беренеси менен айыпталып, милиция тарабынан жоопко тартуу аракетинен майнап чыкпай, соттордун чечими менен ал үй камагына чыгарылган. Ал эми кече күнү казактын жактоочусу журналисттерге маалымат жыйын өткөрүп, Умар Маратовдун эч бир крим чөйрөгө тиешеси жок, ал кылмышкер эмес жана мындай каралоолор түшүнүксүз экенин айтып чыккан. Она был член ОПГ МЕС. Судебный акт, то есть приговоры в отношении Марата Умара не то, что он член ОПГ, она был турамистемдай, крим авторитет. Нужно знать различия. Криминальный авторитет деп айтышат. Терминдерди билиш керек да. Казактын айланасында дагы бир окуя. Октябрь айында Оштогу эс алуу жайлардын биринде кишини бычактаган деп милиция дагы кармаган. Ал окуяда катышкан жаранда жактоочу менен кошо маалымат жыйынга катышты. Жашырбай эле айтайын, бир кыз менен таанышып, Скайбарга барабыз деди ал кызчы. Анан макул деп барсам, ал кызды тааныбайбы балдар, ана мына деп эле тартып кетишти. Анан баа жерде мени экөөчө жакалап кетти. Анан баа жерде урушуп кеттим мен алар мененчи. Урушуп бүткөндөн кийин анан кийин мен айттым, эсиме келип кетти, досум бар эле депчи. Аяш шукан болот ал негизичи. Маратов Умарчы. Анан чалдым. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыковдун айтымында Умар Маратов ички иштер министрлигинин ички каттоосунда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турат. Милициянын маалыматына караганда Умар Маратов ушул күнгө чейин 16 кылмыш жасаган. Ал жактоочу жалдап, өзүн мыйзам алдында актоого аракет кылууда. Бирок буга карабай анын кыймыл аракети күч органдарынын көзөмөлүндө турат. Былтыркы жылдын гана анын үстүнөн 4 жолу кылмыш козголгон. Бул казак аттуу кайманаты бар жигитти бул кылмыштуу топко тиешеси жок деп айтуу, бул карышкырды кой жебеттеп койлордун арасына кошуп коюу менен барабар. Биздин позиция ушундай. Кылмыштуу топтун мүчөлөрү сөзсүз абакта отуруш керек. Алар болсо коомдук коопсуздукка эч кандай таасирин тийгизбеш керек. Мен айтмакчымын, мындан ары кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө кандай кылмыштуу элементтерге күрөш улантыла берет. Көпчүлүк бизге адат болуп калган, үйрөнүп калганбыз. Кылмыш жоопкерчилигинен качуу үчүн, кылмыш жоопкерчилигинен эптеп эркиндикке чыгуу үчүн көпчүлүк жарандар ушу мени милиция урду, сокту, сабады деп айтышат, бул модага айланып бара жатат. Соңку учурда Ошто криминогендик абал кайрадан күч алдыбы? Кылмышкерлер мыйзам алдында өзүн актоо аракети эмнеден кабар берет? Ошондой эле кылмыштуу топтордун оор кылмыштарды жасап, мыйзам алдында актануу аракетине сот органдары шыкак берип жатат деген ойлорду айтышат. Криминалдык чөйрөлөрдүн жетекчилери же болбосо ошолор менен биздин бийликтегилер көбүнчө алар менен багындай тил табышып или сөз берип койгондуктан криминалдык чөйрөлөр баш көтөрөт. Көбүнчө эле сот тарабынан криминалдык чөйрөгө коррупционерлерге сот тарабынан жеңил жазалар же болбосо аларды үй камагына чыгарып, алар менен соттордун багындай тил табышып алганы бул коом үчүн дагы, мамлекет үчүн дагы чоң зыян. Милициядан билдиргендей, өткөн жылы Ош шаарынын аймагында 5 адам өлтүрүү фактысы катталып, анын 4-өөнүн бети ачылган. Акыркысы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкери өз үйүндө октон каза болгон окуя тергелип жатат жана кылмышка шектүүлөр ушул күнгө чейин кармала элек. Арген Нуров, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.